Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева учурда Алматы шаарында экени белгилүү болду. Бул тууралуу 24 KG агенттиги казак басылмаларына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Дарига Назарбаева азыркы учурда Алматы шаарында үйүндө жашап жатат. Ал коронавирус илдетин жуктуруп алган. Анын абалы канааттандырарлык экени айтылат. Эскерте кетсек, 5-6 январда Алматы шаарында массалык башаламандык орун алган. Казакстандагы окуядан 164 адам каза болгон. Биздин сабырыбызды сынабагыла. Талибан Өзбекстан менен Тажикстанга эскертүү берди. Өзбекстан жана Тажикстан биздин учактарды сабырыбызды сынабай, өздөрү өткөрүп бергени жакшы. Болбосо бул өлкөлөр терс кесепеттерге дуушар болот. Мындай пикирин Афганистандын коргоо министринин милдетин аткаруучу Мулла Якуб билдиргенин Спутник Афганистан жазды. Ошондой эле талибандар чет өлкөгө качып кеткен аскер кызматкерлерин жана учкучтарын мекенине кайтып келүүгө чакырат. Алар мурдагы өкмөткө караганда аларга жакшы мамиле жасаларына убада берет. Талибан аларды өз бийлигине каршылык көрсөтүүнү токтотууга үндөйт. Өжанын кыйган Жамбыл облусундагы полиция департаментинин башчысы Жанат Сулейманов кол алдындагыларга башаламандыктын катышуучуларына ок чыгарбоону жана аларга полиция департаментинин имаратынан кетүүнү буйруган. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. 6 январга караган түнү полиция департаментине кол салуу болгон учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери имараттан чыгып кетишкен. Аты жөнүн жашыруун кылууну өтүнүп, ошол күндөгү окуяны баяндап берген. Полиция кызматкерлеринин айтымында кагылышууда катардагы жарандарга ок тийип калуу тобокели жогору болгон. Анын буйругунда жаман ой болгон жок. Ал болгону эл арасынан курман болгондор болушун каалаган жок. Жана чыныгы офицердей окуя үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Кол салгандар мурдатан даярдык көргөнүн эч ким билген эмес дешкен алар. Кече 11 январда Таразда Жанат Сулеймановду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп өттү. Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы аныкталды. Кыргызстанда COVID-19 коронавирустук инфекциянын 4-чү толкуну башталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча, өлкөдө жаңы омикрон штаммынын 2 учуру катталды. Алар Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталган. Эскерте кетсек, буга чейин Өзбекстан жана Казакстанда омикрон штаммы аныкталган. Лейдектин тургунунан Оганстанда өндүрүлгөн наша табылды. Оганстанда өндүрүлгөн баңгизаттарды Кыргызстанга ташыган каналга бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Маалыматка караганда Баткен-Исфана жолунан Деу-Нексия үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Машинанын ичин тинтүү учурунда Оганстанда өндүрүлгөн 2 килограмм наша табылган. Тартип сакчылары автоунаанын жарандын айдоочусунун Лейлик районунун арка 2 айылындагы үйүн дагы тинткен. Натыйжада үйдүн коросунда үйүлүп турган кумдун арасынан 5 килограмм наша табылган. Шектүү Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагына киргизилди. Учурда анын шериктерин аныктоо боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын Москва менен Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде 2 автоунаанын катышуусунда жол кырсык болду. Капталынан кулаган автоунаадан жүргүнчүлөрдүн жолунан өтүп бара жаткан 3 жигит качып кетүүгө үлгүрдү. Алар жаракат алган жок. Видеосу тарап жаткан кырсык 2021 жылдын 23 декабрында кечки маал болгон. Милициянын кайгул кызматынын басма сөз кызматы 12 январда билдирген маалымат боюнча Toyota Estima автоунаасын 1991 жылы туулган жаран, Mercedes автоунаасын 1993 жылы туулган жаран башкарып жүргөн. Окуядан кийин Mercedes унаасынын айдоочусу ооруканага жеткирилип, автоунаалар айып короого токтотулган. Коллегаларды кагып, силкип, коркутуп, үркүтүп атса, дың деген бир киши чыкпады бул жерден. Ошондо мен силерге каалоо эле айтып коеюн, азыр добушту аласыңар, отурасыңар. Жогорку кеңештин бир депутатына, же өкмөттүн мүчөсү, же башка жактан бир сөз келип, регламентти бузуп, мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, ким болсо ошол болсун ал жерден атырылган болсо, урматтуу төрага жана болочок орун басарлар, ордуна коюп коюш силердин милдетиңер. Мына төртөөңөрдөн тең бир сөз уккан жокпуз ошондо. Мына Кадырбековке эмне деп асылып атат, башка коллегаларга эмне деп кыйкырып атат. Ушундай нерсени, ушул практиканы жолдош төрага токтотуш керек. Могу жерде азыр айтып атасыңар, элдин элегинен өтүп келген деп.
буйрук менен отурган жигиттер келип алып элдин элегинен өткөн жигиттердин, кыздардын намысына шек келтирбеш керек. Эгер этиканы билбесе, ордуна коюп, сиз айтып коюшуңуз керек. Мен ушул каалоону айтам. Фракциялардын азыр бир суроо берсем, жогору жактан эмне десе ошондой чечилет да деген. Ошол позицияны токтотуп, кече элдин алдындагы берген убадага бекем туруп, мыйзамды, конституцияны кыйшайбастан аткарабыз деген ишиңер болсо, ийгилик каалайм. Биринчиден, экинчиден, бул чоң фракция, бул кичүү фракция, силерсиз деле чечебиз деген позициядан алыс болушуңарды каалайм. Ишиңер калыс болсун, эмгегиңер адал болсун, элдин алдындагы берген убаданы биринчи кезекте алдыңарга коюшуңар керек дагы. Анан чоңдор эмне деп атат экен дегенге кетсеңер, анда өз абийирибиз өзүбүздүн колубузда болот. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Анда добуш берүүгө өтсөк. Инспекция, МЧС, мэрия менен чогуу комиссияны кылып, ушул Бишкекте толук мындай инвентаризацияны кылып көрсүнчү. Лифттер кайсы акыбалда, эмне болот атат, себеби ушундай кырсыктар боло берсе, эми лифт аркылуу менимче бул 21 кылымда туура эмес го өзү. Рахмат, сураныч. Рахмат, депутаттан сунуштер түштү. Кабинге протокол ташыма жибериңиздер. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан мадумары формату кесиптештер. Төраганын орун басары деген бул саясий кызмат. Биз биринчиден көрөлү, өңүтүсүн көрөлү, сөз бир тарыхта ушундай болгондо жогорку кеңештин төрагасынын орун басары бир Америкага делегацияны жетектеп барып, Американын парламентинде канча партиянын мүчөсү бар деп бир күлкү болгондо. Көп эле жерден күлкү алып жүрөбүз, эми ал милдет Кыргызстанга көнүп деле калды. Мындай бир кандай тажрыйбасы бар? Кайсы тармактарда иштеген? Эмнеге жөндөмү бар? Кайсы багытта алып кетет? Биз айттык эле 2 орун басар болсо жетет деп, бирөө чарба иши, бирөө уюштуруу иштери боюнча деп. Эмне багытты тапшырма бересиңер? Эртең жогорку кеңештин жыйынын алып барат ал киши бул жерде отуруп. Өзүн да кыйнап, элди да кыйнап, эң негизгиси сыртка чыгабыз. Сырттан келген делегациялар орун басар катарында ал кишинин кабылдоосунда болот. Эртең Кыргыз жогорку кеңеши бир жакка барса, ошону жетектеп барат айланайындар. Мен түшүнөм. Баарыңар биригип отуруп, оптом шайлап койгонго азыр күчүңөр жетет, бардыгын жасай аласыңар. Эч кандай шек жок. Бирок мамлекетти жетектеп, мамлекеттин атынан барган жигитти, кызды бир көрүп койгонубуздан эмне кыйынчылык бар? Мындай бир өңү башын байкап көрбөйлүбү? Акыл, насаат айта турган эч ким жок бул жерде. Бирок эртең мен жогорку кеңеш бул Кыргыз мамлекетинин өкүлү. Мисалы менин дагы өкүлүм болуп барат бир жерге. Жүзү кандай болот анын? Ошондуктан шашпаңыздар. Илгери ушундай жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгы эмес, комитеттин төрагалыгына жүздөгөн суроолорду берип олтуруп, жараганын гана жарайт деп койчу азыр эми. Ким эртерээк кирип чыккан болсо эле ошол кабинетте элеп, ким эртерээк кирип чыкса кызматта элеп, ким эртерээк кирип чыкса маселесин чечип чыккан. Койбойлубу эми ушул нерселерди? Бүткөн маселеңер чечилген, жууп да койгонсуңар. Бирок биз да мындай бир мүмкүнчүлүк берели, жана Исхак Саматович айткандай учурашкандай бололу. Рахмат.